Саламатсыздарбы, урматтуу Каракулча районунун тургундары, урматтуу аксакалдар. Бүгүн ушул тапта сиздер менен жолугушуу пландалган эле. Тилекке каршы ал жолугушууга бара албай калдым. Себеби кечки саат 6-дан бери ушу аэропортто отурабыз. Анткени ушу Ош шаарында аэропортто туман болуп, аба ырайынын жоктугуна байланыштуу самолет учпай жатат. Ушуга байланыштуу биз сиздерге жете албай калдык. Ошондуктан ыңгайсыз абал жараткандыгыбыз үчүн кечирим сурайбыз. Сиздерге аба ырайынын сууктугуна карабай чогулушка келип бергендериңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буюрса, шайлоодон жеңип чыксак, шайлоодон кийин сөзсүз сиздердин районго барып, кенен баарлашып, пикир алмашып, проблемаларыңардын баарын чечип бергенге болгон күчүмдү жумшаймын. Аман эсен сак саламатта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Мына биз бүгүн Өзгөн Бишкек каттаган жалпы таксисттер жамааты улуулар, жаштар биригип Садыр Нуркожоевичти колдоого чогулуп отурабыз. Кудайым буюрса, Садыр Жапаровдон биздин үмүтүбүз чоң. Келечекке бизге шарт түзүп берет деген үмүттөбүз. Кудайым буюрса, Кыргызстан оңолот. Бир гана Садыр Жапаровду колдоого чакырабыз. Садыр Жапаровду колдойбуз да, жигиттер, туурабы? Садыр! Мына балдар Өзгөндөн Каракулча тарапка Садырдын көрмандары кетип жаткан кербез. Мен как раз азыр өтө берип кайрына колонду тартып барышка аракет этип, силерге манеке мана тууган уруктар, элдин манчалык дили менен бирилгени көрүнүп турат.